Qırğız hukukun özünün hukukun korgоо üçün, Qırğız millesini koldоо üçün Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, hurmatly Qırğız elim. Mana hazır Qırğızstandın 60-70% büt tentip talada, Russiyada, başka yerlerde жүрөбүz. Бул мына биздин Кыргызстандын жегиштери, ууру коррупционерлери ушул убакка чейин адам болбой атат. Ушул убакка чейин уурдап жегенден башка колунан келбей атат. Бирок колунан келип карма оңдойм дегендерге бут коюп жок кылып тосуп атышат. Ушундай нерселерден токтоп, эл карапайым эл жапа тырмак чыгып, кошулуп чыгып, бириңди четке калтырбай жабылып турсак, бул өтө жакшы болот эле. Мына мен мисалы үчүн 2004-жылдан бери 2092-жылы 1992-жылы Казакстанга кеткен болсом, Казакстанда канча жылдар бою жашадым. Андан 2004-жылы мына Россияга келип жашап атам. Биздин Кыргызстан мамлекетин же башка Казакстан же Россияны салыштырганда биздин кичинекей калкыбыз, кичинекей мамлекетибиз дүйнөдө эң жогорку деңгээлдеги мамлекет болууга бардык шарттары бар, бардык нерсе бар. Бирок мына коррупционерлер, ууру жегиштердин артынан ушинтип жүрөбүз. Себеби ууру деген себеби эң баштап Акаевден баштап алсак, Акаев 8 тонна алтында ал барып киргизип коюп Швейцариянын банкына. Анын күнүн массондор көрүп атат, башкалар көрүп атат. Андан Атамбаевди алсак, Атамбаев да бүт уурдап жеп, премьер-министр жасак, булар да уурдап жеп. Эми бир эле президенттин же башка бир Чынчылгын деген же Садыр Жапаров же дагы башка Адыхан Мадмаров же дагы башка ушулардын колунан келбейт. Себеби булар колунан келип чыгайын десе да башкалары бут коюп, өзүнө кылып, бизде кадр маселеси, башка бирөө мындай чындыкты колдоо маселеси өтө тайкын. Биздин түшүнүгүбүз төмөн болуп атат. Ошон үчүн канчалык ушуларга аракет кылып бириңикте болсок, иншаллах өтө жакшы деңгээлдерге жетсек болот эле. Рахмат.